Söz Kırgız Respublikasının canı şaylangan prezidenti Sadır Nurkoçoевич Japarovga verilir. Rahmat. Salamatсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар. Сиздер кече 10 январь күнү өз тандооңуздарды жасап, Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкерди тандап, андан тышкары мамлекетибиздин мындан аркы тагдыр жолу кандай болушу керек, кандай башкаруу бизге ылайык деген суроонун тегерегинде ой жоруп, референдумга да активдүү катышып бердиңиздер. Урматтуу шайлоочуларым, өлкөбүздүн 30 жылдык эгемен тарыхындагы эч ким жоопкерчиликти албаган, жеке кызыкчылыгын көздөгөн, кландык башкарууга жол берген кайдыгерликке чекит коюла турган күн келди. Бүгүндөн баштап Кыргызстаныбыздын өнүгүү жолуна карай кадамдар ташталды. Кандай гана азаптарды баштан кечирбедик. Өлкө экономикасы ушундай оор абалга келди. Өнөр жай, өндүрүш, бажы, сот, прокуратура, салык, айыл чарба, маданият жана башка тармактарыбыз кейиштүү абалда калды. Эл турмушу оңбогондой оор абалда. Социалдык көйгөйлөр күн сайын көбөйүп, ар бирибиздин жүрөгүбүздү ооруткан учурда жашап жатабыз. Мамлекетти тоногондор, ууру кескилер гана байып, карапайым журтубуз кыйынчылыкты баштан кечирүүдө. Мынакей ушундай оор жагдайда өлкө тагдырын өз колума алганы турам. Бүтүндөй мамлекетибиздин келечеги оң жолго коюуда чоң жоопкерчиликти алуу мага буйруптур. Мен ушул оор милдетти, оор жүктүн салмагын сезип, мекенибиздин алдында ак кызмат өтөөгө болгон күчүмдү жумшаймын. Сиздердин ишеничиңиздерди толук актаймын. Кыргызстандын экономикасын оңдоо үчүн алдыга коюлган бир топ идеяларыбыз бар. Буюрса, аларды жүзөгө ашырып, элибиздин бакубат турмушун курууда саясий эрким да жетет. Жаратылышка бай, кен байлыктарыбыз мол, тоолорубуз, сууларыбыз, табиятыбыз, жерибиз кылымдар бою келечек муунубузга ыйык сактап, мурас катары өткөрүп берүүгө тийишпиз. Калың эл тарабынан зор үмүт артылып, өлкө башчылыгына шайланган соң, биринчи кезекте ата журт алдында, жалпы элимдин алдында кажыбас кайрат менен адилет башкарып, элибизге жана келечекке ак кызмат өтөйм деп ишендирип кете алам. Урматтуу мекендештер, жалпы кыргызстандыктар, мекенибизден алыста жашап иштеген ардактуу биздин мекендештер, 10 январда өткөн шайлоодо мага көрсөткөн ишенимиңиздерге терең ыраазычылык билдирем. Кыргызстаныбызды өнүккөн өлкөгө айландыруу менин эң башкы ыйык милдетим. Карызга баткан өлкөбүздү мекен үчүн деп каржала иштеп бутка тургузуубуз абзел. Кыргызстан бизге ата-бабалардан мураска калган. Далай кармаштарда кандар төгүлүп, ер жүрөк баатырларыбыз эл үчүн, мекен үчүн деп манаста ураан чакырып, шейит кетишкенин биз эч убакта унутта калтырбайбыз. Биз алардын ушул ыйык милдетин ар качан акылга түйүп, жүрөккө бек сактайбыз. Аталарыбыз, энелерибиз ушул күндү самап олтуруп, бизге Кудайдын буйругу менен келген эң чоң бактыбыз эгемендиктин туусун бийик кармап, асманыбыз дайым ачык болуш үчүн өмүр өткүчө кызмат кылуу ар бир жараныбыздын ыйык милдети болууга тийиш. Урматтуу кыргызстандыктар, өлкөбүздөн тышкары алыста жашап иштеген биздин мекендештер, мен бүгүн дагы бир нерсени кошумчалап айта кетүүнү оң көрүп турам. Кыргыз Республикасынын президенттигине мени менен катар талапкер болуп аттанышкан биздин мекенчил азаматтарыбызга да терең ыраазычылыгымды билдире кетейин. Өзүңүздөр билгендей,
президенттикке аттанышкан менден башка да талапкерлерибиздин саясатта өзүлөрүнүн салмагы, кадыр баркы, тажрыйбалары бар. Жана алар да эл урматына ээ болгон инсандар. Алардын да өлкөбүздү өнүктүрсөм, Кыргызстаныбызды кубаттуу мамлекетке айлансак экен деген ыйык тилектери бар. Мен өзүмдүн атаандаштарымды дал ушул тилектери жана сапаттары орду үчүн сыйлайм жана терең урматтайм. Кудай буйруп, президент катары толук кандуу ишке киришерим менен, мени менен бирге өз талапкерлигин коюшкан атаандаштарымды акылга алчап, өлкө тагдырын оң жолго салууда кеңешип, баарлашууга чакырам. Бири-бирибизге карата жалган жалаа, ушак айың, көө жапмайдан эл турмушу эч убакта оңолуп кетпейт. Бөлүнүп жарылуудан эч нерсе утпайбыз. Бөлүнгөндү бөрү жейт деген макалды унутпайлы. Азыр бизге ынтымак керек. Ырыскыны элибизге ынтымак гана алып келет. Урматтуу мекендештерим, эгемен өлкөбүз өнүп өссө экен деп ыйык тилек кылган ардактуу элим, мага сиздерден бир гана нерсе керек. Ал ишеним. Өлкөбүздүн келечегине болгон ишеним. Демек, кыйын шартта турган өлкөбүздү оңдоп, алдыга жылдыруу ниетинде сиздер да мага колдоо көрсөтүп, мени менен чогуу чаран кызматташсаңыздар деп суранып кетет элем. Бирге күрөшкөн кумурска пилди да жыгат деген накыл сөздү эсиңизге салгым келет. Бирге бололу, биримдикте, ынтымакта иш алып баралы. Сиздердин колдооңуздар бул мага карата ишенимиңиздер. Өлкө келечегине болгон ишенимиңиздер. Эми мындан аркы кадамдарыбызды да сабырдуулукту кармап, кажыбаган мээнеткештик менен алдыга зор максатты коюп, мага кол кабыш кыласыздар деп терең ишенемин. Бардыгыбыз жарандык ыйык милдетибизди так өтөсөк, ак эмгектин акыбети кайтпай койбойт. Буюрса Кыргызстандын келечеги кең. Сөзүмдүн акырында айтарым, Кыргызстаныбыз гүлдөп, өнүгүп өскөн мамлекетке айлансын, жергебизде ар качан тынччылык болсун, аманчылык болсун, бар болуңуздар. Сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу тарапташтарым, бүгүнкү жеңиш бул жалгыз менин жеңишим эмес, ушул жерде турган ар бириңиздердин, Кыргызстан боюнча добуш берген ар бир жарандын жеңиши болду. Анткени ал добушту сиздер мен үчүн берген жоксуздар, ар бириңиздер өзүңүздөр үчүн, балдарыңыздардын, неберелериңиздердин келечеги үчүн бердиңиздер. Эртеңки күнүбүз ушу жакшырып кетсе экен деп бердиңиздер. Мен ошол ишеничиңиздерди аткарууга себепчи гана адаммын. Кудай буйрса толугу менен 100% ошону аткарам деп мен сиздерге сөз берип кете аламын. Анткени 30 жылдан бери ушул күндү күткөнбүз. Ар жыл өткөн сайын, же болбосо ар бир президент шайланган сайын, жаңы президент же жаңы парламент келген сайын биз үмүт кылып келгенбиз. Мындан ары ушу жакшы болуп кетсе экен деп. Бирок тилекке каршы ошол үмүтүбүздү ташка алып келген. Сиздердин араңыздарда ошо мен да ошо үмүт кылгандардын арасында мен да бар болчумун. Бирок Кудай ушул күндү менин маңдайыма жазган экен. Сиздердин ишеничиңиздер менен мына мен бүгүн бийлик башына келип отурам. Мындан ары өлкөдө бир гана мыйзамдуулук, анан адилеттүүлүк менен гана иш алып барабыз. Башка оппоненттер айтып аткандай буга чейин диктатура деген болбойт, бир кишинин диктатурасы. Сөзсүз түрдө мыйзамдын жана адилеттүүлүктүн гана диктатурасы болот. Сиздерге добуш берип ишеним артканыңыздар үчүн мен терең ыраазычылык билдиремин. Анан добуш берип койдук, шайлап койдук, болду мындан арды ишти өзүң жалгыз кыла бер дебестен, ар бир кылган ишиме баа берип, туура эмес кетип атсам ошону сындап, туура жолго буруп, кеңешиңиздерди берип, маган жардам берип туруңуздар. Бирок туура эмес иш кылбайбыз, кандай гана иш алып барбайлы, мейли улуттук долбоордун деңгээлинде иш баштайбызбы, же болбосо кандайдыр бир иштерди баштайбызбы,
ар бир ишибиз ачык болот. Кимде ким эгер каршы чыга турган болсо, биз аларды ушул жерде көчөдө эмес, өкмөт үйүндө ошол иш болуп аткан жерге чакырып, ачык, айкын ар бир ишти көргөзгөнгө, алар менен талкуулаганга даярбыз. Мындан кийин Кудай буйурса деп айталы, көчө оппозициясы болбой, оппоненттер жана башка ушундай жарандарыбыз ушу көчөгө чыгып кыйкырбастан биздин кабинетке келип, ушу отурумдарга катышып, ошол жерден оюн айтканга биз ачык шарт түзүп беребиз. Ачык шарттарды түзүп беребиз. Мындан ары демократиялык негизде иш алып барабыз. Мурдагыдай бир кабинетте бекинип алып, жалгыз кишинин кызыкчылыгы үчүн же болбосо бир топтун гана кызыкчылыгы үчүн иш алып барган андай адат болбойт мындан ары, Кудай буйурса. Көңүл бурганыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдиремин. Дагы бир жолу сиздерге ыраазычылык, күч кубат, бакубаттуулук тилеймин. Өлкөбүз өнүгүп өссүн. Кол чабуулар болсун, ардактуу Садыр Нуркожоевич. Жаркын келечек өлкөбүздүн өнүгүшү үчүн азыр алдыбызга сиздин колдоочуларыңыз келип отурат. Булар 10% гана. Биздин Жумурай журттан, 7 дубандан келе албай калган канча колдоочуларыңыз бар. Ошолор дагы сизге ишеним артып, мамлекетибиздин туусу бийик көтөрүлүп, өлкөбүз өнүгүү жолуна чыгат деген терең ишеничтебиз. Анда болса келиңиздер, биздин Кыргызстандын президентине ийгилик каалайбыз сизге. Кыргызстан сизге ишенет. Рахмат. Рахмат, урматтуу катышуучулар. Мен сиздерге ыраазычылык айтуу менен бирге ушул келе албай калган алыскы райондордогу ушул бүгүнкү биздин сөзүбүздү угуп турган жарандарыбызга, добуш бергендерге терең ыраазычылык билдиремин. Анан дагы бир нерсени айтпай кетипмен, эстегенде айтып коеюн. Мына 40%га жакын шайлоочу катышты, аз катышты дегендер сөздөр болду. Эл аралык уюмдарда жазды. Бизде мына 2 миллионго жакын элибиз сыртта мигрант болуп жүрөт, билесиздер. Андан сырткары биз форма 2 деген коррупциялык схеманы жокко чыгарганбыз. Ар бир айылдан райондун центрине келип жашап аткандар бар, областтын центрине келип жашап аткандар бар. Анан ушул Сары Өзөн чүйгө, Бишкекке келип жашап аткандар бар. Алар сөзсүз түрдө катыша албайт, анткени алардын пропискалары айылдарда болчу. Ошондуктан бул 40%га жакын катышкан элди биз эсептесек болот, 100% катышты деп эсептей берсек болот. Анткени ошонун ичинен 81% мага ишеним көрсөттүңүздөр. Сиздерге, бардыгыңыздарга, бүтүндөй кыргызстандыктарга жана мигрант болуп жүргөн биздин мекендештерибиздин бардыгына терең ыраазычылыгымды билдирип кетемин. Рахмат сиздерге, бар болуңуздар. Таза эркин шайлоо өттү. Мындан артык шайлоо болбойт. Мындан кийинки шайлоолор буга эч качан тең келбейт. Бул шайлоону эртең менен саат 8ден кечки саат 8ге чейин тартып отургандар мисалы үчүн тарыхта калтырса болот. Мындай шайлоо болгон эмес. Это чисто народная победа, потому что своими ногами пришли везде, и грубых нарушений не было. Международные независимые наблюдатели все присутствовали. Это народное. Мы все с радостью тут все встречали Садыр Жапарова. Мы сейчас счастливы, что наконец-то мы выбрали настоящего президента. Все сейчас по всем Кыргызстану все радуются. Сейчас у всех дома радость, счастье. Өкілеттүү патша болсын деп канча жылдан бери семаганбыз. Кудай буйруса берди. Кудай колдогон киши ол оңолот. Хадисте да ошондой жазылган. Кудай берген, Кудай эл колдогон адам, Кудай өзүм жардам берген деген өзүнүн уадасы бар да. Ошол Алла колдосун, элибиз оңолсун, мындан ары мындай революциялар боло бербесин. Ушу менен акыркысы болсун. Кудай буйруса бир жакшылык, экономикабызды көтөргөн жакшы, дүйнөгө таанылган мамлекеттердин болобу. Кыргыз элине келип аткан кут бул. Береке, ынтымак, рызкы, бакыт. Аябай жакшы болобуз. Бүт Кыргызстан жеңиши да, 80% Кыргызстан жеңиши. Эми сада чоң эмелерди күтүп атабыз. Кыргызстан ийгилик болсун, экономикасы оңолсун, карыздан кутулсун Кытай. Ошону күтүп атабыз. Карызберлердин баары кустурсун. Да, всего народа эта победа. Очень долго к этому шли. Это не первый год мы поддерживаем, то есть Садыра Жапарова. И когда его посадили, вот с того момента
И вот день настал. Жалпы кыргыз элини жеңиши да бүгүн. Эми кыргыздын тарыхында мындай таза шайлоо, элдин ынтымагы, жети дубан мындай бириккен эмес да. Биринчи жолу болуп атат да. Чын айтканда. Кыргыздын тарыхында биринчи жолу таза шайлоо өттү деп мен эсептейм. Анан бул жерде жалпы кыргыз эли но бюрократиядан, подхалимстводан, өтө тажап, коррупциядан эме жалпы эл жабыркап, биздин тоо кен байлыктар бүтүн тонолуп, эчтекебиз калбай, акыбалыбызга мышык ыйлай турган болуп калганда, вот ошону эл акырында түшүндү окшойт.